Салам достор, бардыгыңыздарга бүгүн мен сиздер менен англис тилинде абдан көп кездешүүчү 10 сөздү биргеликте сиздер менен жаттайбыз. Мындайча айтсам, 10 зататош десем дагы болот. Англис тилин үйрөнүп жатканда биринчи кезекте лексикологияны байытыш керек. Эгер грамматиканы сиз мектептен өткөн болсоңуз, анда лексикологияны байытышыңыз керек болот жана сүйлөшүү тажрыйбасын көбүрөөк жүргүзүшүңүз керек болот. Эгер сиз YouTube'dan мына ушундай видеолорду көрүп жатсаңыз, бирок 1-2 күндөн кийин унутуп калып жаткан болушуңуз да мүмкүн. Унутпашыңыз үчүн бир жума бою ушул видеону кайрадан коюп көргөнгө аракет кылыңыз. Качан гана практикада колдонмоюнча. Анда эмесе бүгүнкү видеону баштайлык. Англис тилиндеги эң көп кездешүүчү сөз бул time. Time. Убакыт. What is the time? What is the time? Saat канча болду? Убакыт канча болду деп сурайбыз кыргыз тилинде. Маанисине карата саат канча болду деп сурайбыз. Эгер сиз саат канча болду деп бирөө суроо берсе, жооп бере албасаңыз, сааттын канча болгонун мен бул тууралуу видео чыгарганмын. Саат канча болду дегенде саатты кантип туура айтса болот. Ошол тууралуу видео чыгарганмын. Аны сөздүк описанияда ссылкасын калтырамын, кирип көрсөңүздөр болот. What is the time? Time. Убакыт. What time is it now? Person. Person. Адам. Человек, личность деп которулат. I'm a person. Мен адаммын. Я человек, я личность. And I am a person. Үчүнчү абдан көп колдонулуучу сөз бул year. Year. Жыл. Happy New Year. Happy New Year. Жаңы жылыңыз менен. Happy 2020. Жаңы 2020 жылыңыз менен. Yeah. Happy New Year! Кийинки көп колдонулуучу сөз бул way. Way. Жол, дорога деп которулат. Can you show me a way? Мага жол көрсөтүп кое аласыңбы? Жол көрсөтүп кое аласызбы? Can you show me a way? Way. And you can tell me what to do. But right now it is the other way around. Кийинки абдан көп колдонулуучу сөз бул day. What day is it today? What day is it today? Бүгүнкү күнгө кайсы күн? What day is it today? Day. Күн деп которулат. What day is today? Friday. Англис тилинде дагы бир көп кездешүүчү сөз бул thing. Thing. Вещь, штука деп которулат. Кыргызча нерсе, зат деп которулат. What is this thing on the table? What is this thing on the table? Столдун үстүндөгү нерсе эмне? Thing. 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 Англис тилинде дагы абдан көп кездешүүчү сөздөрдүн бири бул man. Man. He's a man. She's a woman. Ал киши, эркек киши дегенди түшүндүрөт. She's a woman. Ал аял дегенди түшүндүрөт. Man. Man. I am the man. I am the man. Кийинки абдан көп кездешүүчү сөз бул world. World. Дүйнө дегенди түшүндүрөт. The world is mind. The world is mind. Мой мир. Менин дүйнөм. World. World. Дагы бир англис тилиндеги абдан көп кездешүүчү сөз бул life. Such a wonderful life. Life. Never give up, it's such a wonderful life. Дагы бир англис тилиндеги абдан көп кездешүүчү сөз бул hand. Hand. Кол дегенди түшүндүрөт. Give me your hand. Дай мне руку. Колуңду бер. Give me your hand. Hand. Give me your hand. Англис тилин үйрөнөм деп жаткандар үчүн, чет жактарга барып иштеп келем, иштешим үчүн англис тилин үйрөнүшүм керек дегендер үчүн бул англис тилиндеги лексикологияны байытуу абдан маанилүү. Англис тилиндеги сөздөрдү жаттасаңыз гана өзүңүздүн
сүйлөө тажрыйбаңызды байтасыз. Ошондуктан көп жаттаңыздар сөздөрдү. Сөздөрдү жаттамайынча англис тилинде сүйлөй албайсыздар. Оңой жана бат үйрөнөбүз. Англис тилин мындан башка дагы видеолор бар. Сөз түрүндө, түбүндө, описанияда ссылкаларын калтырамын. Кантип нолдон баштап англис тилин үйрөнсө болот. Beginner'den баштап advanced'га чейин кантип үйрөнсө болот. Ошондуктан биргеликте үйрөнөбүз англис тилин. Сөздөрдү жаттаңыздар, кайра-кайра оңуңуздар, бир жолу токтоп калбаңыздар. Видеону бир күндөн кийин дагы унутпастан укканды унутпаңыздар. Качан гана мээңиздерге сиңип калганга чейин. Ал эми сиздер менен кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.